урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Алмазбек Акынжанович, биз өткөндө да айтабыз, ар дайым сизге айтып атабыз. Мына тоңдо, түндө да сел жүрдү. Тоң районунда ушу сел боюнча МЧСке да айттык эле баягы. Барып карагыла. Какшап атып тилибиз тешилип бүттү. Транспорт министри менен МЧС министрлигине айтып атабыз. МЧСте кыймыл аракет бар. Бул транспорт министри менен бир акырын сүйлөшүп койбойсузбу, Алмазбек Акынжанович? Урушпай, талашпай эле оокат кылбайлы. Бир мындай мамлекеттик органдар координированно иштейби, иштебейби? Андан кийинки Оттук, Кара Тала, Кара Шаар, Балыкчыдан баштап ушул Шорбулакка чейин жана жолдун ортосунда темир менен тосуп атасыңар, жолдун ортосунда. Балким мен түшүнбөй атамбы, же бул туурабы, туура эмеспи? Малдар өлүп атат, Алмазбек Акынжанович, машинеге урунуп атат. Ал жолдун ортосун эмне себептен тоздуңар, мен түшүнбөй атам дагычы. Ушул боюнча да силерден маалымат күтөм. Үлүшү жок деп келин кыздардын баарына пенсияга чыгарбай атасыңар. Анда үлүш бербейсиңерби анда? Үлүш берели десеңер, жер жок. Кандай кылабыз? Бул адам укугу, бул келин кыздар, айылдарда үлүшү бар, үлүшү жок эле деп пенсияга чыкпай жүрө береби? Мына өткөндө соц төрагасы менен сүйлөштүм, соцфонддун бир мыйзам алып келаптыр. Ошону тездетиш керек болчу, Алмазбек Акынжанович. Кийин мына элдин баары кайрылып атат. Армияны, Абхаз, башка оң рулдуу машинелердин баарын өткөрүп бердик, Алмазбек Акынжанович. Эми Россиядан келген машинелерди аларды анализ кылышыбыз керек болуп атат. Мисалы, алып келген бир машинеси 80 000 сом болсо, ага 50 000 сом деп минимальный баа коюп коюп турубуз, анын машинени оформлять этип 50 000 сом кошкондон ал машиненин кимге кереги бар? Ошон үчүн урматтуу президентибизден суранып атышат. Мөөнөтүн узатып дейт, эмдиги жазга чейин. Анан жана баасын бир анализдеп бересиңер дейт. Бир орус номерлүү машинелерге тиешелүү. Алмазбек Акынжанович, Акбөкөн Дүкөнчү туура айтып атат. Эми эмдиги жумада тарайбызбы, тарабайбызбы, аны палата чечет, бир Кудай. Сизге чоң рахмат. Эмки парламент кандай болот? Сиз бизге көнүп калдыңыз эле. Эми кандай кылабыз, эмне кылабыз? Сизге эми күч кубат. Эмки парламент менен да иштешесиз деп ойлойм. Же урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди министр кылып алып кетеби бир жерге? Эми ал Кудайдын жазганын көрөсүз эми. Ошон үчүн сиз бизге чыдап, биз сизге чыдап иштегенибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик болсун, жакшылык болсун. Алдыдагы иштерде дагы мындан ары да сизге жетишкендиктерди каалайм. Рахмат. Рахмат.